Азыркы картошкадай, сиз өзүңүздөр көргөн пияздай жакшы түшүм алыш үчүн жериңиздер семиз болуш керек. Ага ушул күндөн эмдиги жылдын түшүмүн ушул күндөн көрө баштадым. Мынеки азыр өзүңүздөр көрдүм мен ушул огородуман чыккан помидордун сабактарын, картошканын сабактарын ошондой кылып келип, алып келип алдыңыздарга алып келдим. Эми муну мындай кылып майдалайм. Мына 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 көрдүңүздөр майдаладым. Эми бул болгону чөп. Кургай эле чөп. Эми сиздер айтышыңыздар мүмкүн. Муну майдалабай койсо деле болот деп. Ооба, майдалабай деле койсо болот. Бирок менин жашымда кандайдыр өзүнчө бир жумуштап, кыймылдап турган аябай жакшы да. Адамдын жашы келгенде жаштай болбой, кыймылдаганда канчалык көп энергия келишин сиздер жакшы түшүнөсүздөр. Ошондуктан мен ар дайым кыймылдаганга аракеттенип, ошол чөптү алып келип майдалап ошол жерге үйүп койдум. Муну тебелейм. Муну. Судан коюп, андай жалтарак менен кыш менен жаап коем. Жаздын күнү жарымы чирибейт. Муну дагы атайын жерим бар, ушул жерге которуп койсом, эмдиги күзгө, кеч күзгүгө жакшынакай болуп чирип калат. Былтыркы жылы ошол немелерди обмен огородун көрсөткөндө мен сиздерге айттым эле. Мен жергиликтүү биогумус алып атам деп. Биогумусту мына теплицанын артынан көргөнсүздөр. Ошол жерге кичине стройка кылгандан кече жакында стройка кылып, биогумусту ушул жерге жылдырдым. Мына азыр сиздерге ошол биогумустан бирке көргөзөйүн дагы. Кандай болгон сиздерге айтайын. Мына менин биогумусум мынандай болду. Менин биогумусум мынандай болду. Карасаңыздар, арасында мынандай çöpler dağı var. Bul kası çöpler. Bul былтыркы мына ул çöp. Мынеке. Эми бушул мына азыркы даярдаганым кыштан чыгат. Где-то bir февральдын аягында, марттын башында мындай аттын кыгын алып келип, өкөнү аралаштырып, аны ушул жерде жерим бар, ошол жерге коюп койсом, мынандай биогумус болот. Айтмакчы, биздин Кыргызстанда көпчүлүк жерде калифорнийский шөөлжанды пайдаланып жүрүшөт. А мен мына өзүбүздүн местныйды гана пайдаландым. Биздин алайда шөөлжандын 3 түрү болот экен. Бирөөсү агыс түстө болот экен, бирөөсү чоң кара түстө болот экен, бирөөсү кызыл түстө болот экен. Мына. Ушул кызыл түстөгү шөөлжан биогумусту пайда кылат экен. Мына. Азыр мына жерден бир экүчтү алайын. Канат. Мынакей. Мына бул ушул кызыл, ушул биогумусту ушул кызыл
söyleyeceğim fayda kılarken. Yemi menimçe bunday uşul sözsüz ile türdü Canağı Kaliforniyalık söyleyeceğim dizdivesten Жергілікті менен деле кылсаңыздар болот. Ең соны болып тұрады. Емдегі жер ушул жерге қарды помидор еккенде, мен жök алып, мындағы ойып, ушул өзüm жасаған биогумустан, примерно 2 килограмм салып, қанат жақынырақ кел, 2 килограмм өзім биогумусум, ушул жерге помидор ексем, меніңше, мен түшімді ағайға жақсы ол жерге. Мен сіздерге айттым еле, мен картошканы мынандай қылып, жөг алып кетем деп. Картошканы қазғанда мінеке, мен мындай жөг алып кетем. Азырынша мындай уақытым бар, бұларды кішіне обработка қылып шығышым керек. Мынандай қылып. Мынандай қылып шығам. Азырда уақыт бар, ертең күн біраз суырақ түсіп, құры басқанда аябай жақсы болады. Ошанда мынандай қылып, жөг алып кетем. Азыр мен сіздерге картошка еккен жөгімі көрсетіп жатам. Андан кейін мындай қылып, мына 15 сантиметр ушул биогумустан таштайм. Көрдіңіздер бе? Анан басып қоям. Андай. Так. Ертең жаз келгенде, так азырақ таштайм, көп таштабайм. Мурда жарымча таштайм. Ушул жерди басып эле, ушул жерге картошка егем. Мол жактары басылган. Анткени бул картошка, бул жөөк картошка мынанын ичинде болду, а бул жер жайы менен эс алды. Ушундай кылып жерди бап эстесеңиз, жана өзүңүз көргөндөй чоң картошкаларды эч кандай химикатсыз аласыз. Бұл біздің биогумус жөнінде сөз болды. Қанат биогумусты айтып алдым.